Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде учурда телепрограммасы. Бүгүн биз Ислам каржы кооперативинин өзгөчөлүктөрү менен таанышабыз. Бүгүн биздин конокто Ислам каржы кооперативинин төрагасы Бакытбек Орозбеков, андан тышкары ошол эле кооперативдин юристи Розель Трамбаева. Кош келипсиздер, урматтуу коноктор. Биринчи суроо сизге болсун, Бакытбек мырза. Негизи биздин Кыргызстанда кооперативтерди ачуу негизи кыйынбы? Саламатсыздарбы? Суроо мындай жооп берейин. Кооперативдер ачуу кыйынбы эмес, кооперативдер Кыргызстанга керекпи деген оңоюраак болот окшойт да. Негизи тарыхында бул кенен да кооперативдер. Кооперативдер Кыргызстанга жаңы келип, бизге жаңылык болуп атат да. Ишенсек болобу, ишенбесек болбойбу депчи. Кооперативди ачыш үчүн бир кандай десем, бир максаттуу, бир муктаждыктарды чечиш үчүн бир топ түзүлүп ачса боло берет да. Мисалы кооперативдин түрлөрү бар, айыл чарба техника кооперативдери, балык чарба кооперативдери, турак жай кооперативдери, кооперативдин түрү көп да. Биз ачылганыбыздын себеби эмне? Баягы ар бир нерсе эле муктаждыктан келип чыгат да. Азыркы учурда турак жайга Кыргызстанда муктаж адамдар өтө көп. Мындай болжол эсеп менен алганда азыр 300 миңден ашык адам үй бүлө турак жайга муктаж да. Азыр Кыргызстанда мамлекетте да ушул суроолор боюнча, ушул маселелер боюнча чоң иштер жасалып атат. Бирок ошол дагы аз да. Эми 300 миң кишини жакынкы мындай аралыкта бир эле моментте маселелерин чечип коюш кыйын да. Мисалы азыр чечип келгенде кийин дагы балдарыбыз чоңоюп атат, көбөйүп атат дегендейчи. Бул эч качан токтобой турган маселе да. И биздин кооперативдин түзүлгөнү да ошол, биз кандайдыр бир өзүбүздүн кыргыз элибизге, жарандарыбызга бир колубуздан келген жардамды кылалы деп ушул кооператив түзүп, азыркы учурда иш алып барып атабыз. Сиздердин кооперативиңер ошо Ислам каржы кооператив деп аталат, эмнеси менен айырмаланат? Чынында биздин азыр Кыргызстан рыногунда ар кандай кооперативдер бар. Мындай турак жай кооперативдеринин түрлөрү да көп да. Силердин ошо Ислам каржы кооперативи эмне менен айырмаланат? Жакшы, туура суроо да. Эмне үчүн ислам каржы да, ислам кошулду. Көп кишилер эми баягы биздин азыркы кооперативдердин айланасында болгон окуяга байланыштуу балким исламды колдонбой эле коесуңар деген ошондой суроолор да болуп атат да. Биздин атыбыз айтып тургандай, биз бул кооператив биринчи максат эмес да. Бул баягы кандай десем, мүмкүнчүлүктү чечүү болот атпайбы? Проблеманы чечүүдө. Биздин атыбыз айткандай, биздики азыр исламское финансирование, ислам каржылоо. Бул эч кандай пайызы жок элибизге жардам берүү. Бир эле турак жай маселесинде эмес. Бизде азыр кооперативде 5 программаны алып кетип бартабыз. 5 тең ушул элибизге эч кандай пайызы жок, үстөгү жок жардам берүү да. Биз ошон үчүн ислам деп атын алдык, каржылоо депчи. И бул биздин алып барып аткан кооператив Кыргызстанда эле иштебейт. Бул эл аралык кооператив болуп түзүлгөнбүз. Башында эле ой ошондой башталганда, азыркы учурда ошол Борбордук Азияга буйруса ачылат баарына. 6 мамлекетке ачылмакпыз, 3-өөнү ачтык. Биз Кыргызстан биринчи ачылдык, бизден кийин Россия мамлекети ачылды. И мына бир 2 күн эле болду. Казакстанга барып, Казакстанда да ачып келдик. Башка мисалы кооперативтерден эмне айырмасы бар, сиз айтып берсеңиз? Жана жогоруда айтып кеткендей, бул инвесторлордун каржылоосундагы да. Башка кооперативтерде көбүнчөсү бул өзүн өзү каржылоо менен алып кетет. Ошондуктан мүмкүн пайыз жагынан дагы бир минималдуу түрдө алар 25-35тен жана андан жогору алып калышат да, взнос дегендер сыяктуу да төлөмдөрдүн. Биз тараптан минималдуу төлөм именно 10-15%дан башталат. 15 дегеним бул 10% жанагы минималдуу первоначальный взнос, анан 5 бул кооперативдин эмгек акысы, бул
ошол жакта эмгектенип турган сотрудниктердин каржылоо маселеси, административдик расходдор ошолор. Анткени ал кооператив бул адам менен, резидент менен да бизге келген пайщик менен да ошол 10 жылга болобу, 20 жылга болобу, баары бир кайсы мөөнөткө созулбасын, ошол 5%-ын ичинде бүт баары жатат да ичинде. Ошондуктан бул административный определенный бир расходдор да. Анан 10% бул минималдуу түрдө төлөм. Андан тышкары инвесторлордун каржылоосу именно ошолордун жарым топтоосунун негизинде ошол минималдуу төлөм төмөндөгөн болчу да. Бул дагы бир чоң биздин жарандарга жардам да, муктаждыктарын чечкенге. Анткени кээ бир адамдар келишет, именно первоначальный взнос, баштапкы төлөмдү топтоо маселеси дагы бир топко турат да. 10% болобу, 15 болобу, мисалы үчүн 25-35 бул андан жогору суммадагы финансы болуп эсептелинет, каражаттар. Анткени биз өлкөбүздө деңгээли өзүбүз түшүнүп атабыз. Мисалы айтып кетпедиңиз 15%, 10% депчи. Мисалы мен жаран катары ошол КСлердин Ислам каржы кооперативине барып кантип алсам болот? Эң биринчиден мен айтып кетер элем, бизге келердин астында өзүбүздүн официалдуу түрдө сайтыбыз бар. Ошол жакка кирип, маалымат алып, анткени бизге мүчө болуп киришет да, адамчы пайщик, резидент катары кирет. Мүчө болуп кирердин астында ошол жактагы документтерди изилдеп, уставыбыз бар, уставды изилдеп, положение, именно мүчөлүк жөнүндө документтерди изилдеп карап, кандай максатты көздөйбүз, ошондой сыяктуу определенный бир укуктары бар, определенный милдеттери бар. Ошого эгер толуккандуу окуп, макул болуп, анан чечим кабыл алып, анан келүүсүн каалар элем да. Биринчиден ошо адам таанышып, андан кийин минималдуу документтердин топтому, минималдуу чындыгында бул паспорт, эгерде нике күбөлүгү бар болсо адамдын нике күбөлүгү, аялы же жолдошунун паспорту керек. Андан тышкары жашаган жеринен справка. Жана акыркы учурда ЦОМдон выписка сурап калдык, анткени прописка маселеси дагы орчундуу болуп атат да, оформление кезинде. Мисалы ошол жарандын башка банктерде насыялары бар болсо, ошолорду ал жакты анкета деген бир определенный бир данныйларды чогултабыз, бирок бул өтө мындай банктан тышкары айырмачылыгы биз тараптан мындай анкета сыяктуу сурамжылоо катарында эле болот, бирок обязательный түрдө эгерде башка жерде кредити бар болсо, же насыясы бар болсо, каралбайт же каржыланбайт деген маселе турбайт бизде да. Анткени көп адамдар чындыгында насыя алып келип жашап жүргөн. Андан тышкары справка о доходах деген маанай маянасы кандай официалдуу түрдө көп адамдар Кыргызстанда мындай официалдуу түрдө көрсөтпөй эле иштеп келатышат да. Ал жагынан дагы мындай жеңилдик катары жакшы да шарттар. Бакытбек мырза, сиз жаңы эле айтып кетпедиңизби, биздин ошо турак жай кооперативинде 5 түрдө биз бере алабыз деп, ошону кыскача айтып бересизби, кайсы түрү, эмне түрү? Биздики багы негизги багытыбыз турак жай маселеси. Анан бизде азыр Рузель айым айтып кетпедиби, инвесторубуз бар депчи. Инвесторубуз 50% каржылайт, 50% биз эл ашар жолу менен чогултабыз да. Ошол турак жайга жардам берип аткандан кийин башка маселелерди да кошо кеттик да. Анткени бизге жалгыз эле турак жай эмес, башка жетишпеген жардамга муктаж адамдарыбыз да көп да. Биринчи ошо турак жай, экинчиси автоунаа. Автоунаада азыр мына кыш келди, смог деген түтүн деген проблемалар. Эми биз башка өнүккөн өлкөлөрдүн утилге чыккан машиналарын айдап жүрүп атпайбызбы? Эми айла жок, тилекке каршы. Автоунааны коштук. Үчүнчүсү бизнес инвест деп коебуз, ал айыл чарба, мал чарбасына. Төртүнчүсү спецтехника, бул атайын техникаларды атайын бөлдүк автоунаада. Анткени биз биринчи автоунаа деп бергенде бизде максималдуу $50,000 чейин эле автоунааларды алып бере алабыз да. Спецтехникалар кымбатыраак болуп калат экен. Эгерде спецтехникага тууралап туруп автоунаанын ставкасын көтөрүп кое турган болсок, кайра эле баягы байларга джиптерди алып бергенге туура келип калат экен да. Ошондуктан биз спецтехниканы өзүнчө карап, а жерде $150,000 чейин деп
киргиздик да. И акыркы программабыз бул рефинансирование. Эгерде эми биздин Кыргызстанда баарыбыз эле билебиз, пайызга кредитке жашагандар көп. Анын баары эми жыргаганын жашоосунан жашап аткан жок да. И ошолордо дагы кандайдыр бир карыздары болсо, биз аларга дагы жардам бергенге колубуздан келишинче аракет. Бүгүнкү күнгө чейин канча жыл болду иштегениңерге? Андан экинчи суроо, канча жаранды сиздер тейледиңер, канча жаранга сиздер жардам бердиңиздер? Биз түзүлгөнүбүз 1 жыл болду. Ошол былтыр декабрь айында баштаганбыз. Бирок официалдуу каттоодон өткөнүбүз январдын 15-и, Минюстан өткөнбүз да. 15-нен баштап иш алып келатабыз. Азыркы учурда 1000ден ашык пайчыбыз бар. Где-то 400гө чукул кишиге жардам бере алдык. Анын ичинде ошол турак жайда бар, автоунаа да бар, мал чарбасына да бар дегенде. 400 может кичине ашып калды окшойт. Бизде күнүгө азыр бир 10дун тегерегиндеги сделка болуп атат. Ошол 1 жылга уже чукул болуп калды. Ошол 1 жылдын ичинде ошо кооперативди иштетүүдө кандайдыр бир кыйынчылыктарга дуушар болдуңарбы? Бизде эми кыйынчылыктар көп эле, баягы иш башталганда бардык жерде кыйынчылык болот да. Бирок биз баарыбыз, биздин команда, Ислам каржы кооперативинин командасы бүт баары ошол элдин жүгүн көтөрөбүз деп жоопкерчиликти моюнга алып келгенде. Канча адам иштейсиңер? Баш аягы бир 50нин тегерегинде. Биздин өзүбүздүн офисте, головной офисте 30 кишибиз бар. Анан ошонун баары баягы эми кээде болот 11-12ге чейин иштейбиз да. Кээде эмес, эми көпчүлүгү убакта эле да. Анткени биз баштаганда эми жеңил болот деп, жеңил эми баягы каякта болот. Бардык системаны элди турак жай менен камсыз кылып азыркы муктаждыктарын чечкенден кийин ага чейин баарыбыз мындай бири-бирибизге сөз беришкенбиз. Элдин жүгүн көтөрүш оор. Ошону чыдаганыңар гана келгиле, биз менен командада иштегиле деп. Азыр командабыз ошол элдин кызматына келди. Сиздердин кооперативиңер биздин Кыргызстандын 7 областында да тең барбы? Өкүлчүлүктөр. Ооба. Областтардын баарында ачылганбыз. Азыр эми райондордун көбүндө бар, баарына жете элекпиз да. Колдон келишинче ошол элдер кыйналбай ошо жер-жеринен ачканга аракет кылып атабыз, но баягы албай алына жараша дегендей мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша акырын кетип баратабыз. Дагы мындай суроодо бизде өзүңөр деле көрүп аткан керексиңер, көп кооперативдер ачылып, кайра жабылып атат да. Анан бизде эмнеге ошо кооперативдер баары мындай ийгиликтүү иштей албайт? Сиздин оюңузча? Эми мындай да, азыр кооперативдер бизге келгенде эле ошондой суроо да. Тиги кооператив мындай болуп калыптыр, бул кооператив силер тиги камалып калыптыр, анан унутуп калыптыр деп. Эми ошол чочулайт да элдер. Ошол кооперативдердин баары жакшы ой менен ачылган. Баары. Ошол эле мага окшоп эле элибизге жардам берели, турак жай маселесин чечели депчи. Эми ар кандай болуп калат да. Бирөө туура эмес алып барып алды, бирөө элдин акчасына кол салып койду дегендейчи. Эми аларды мен айта албайм, кимиси кандай ушул акыбалга түшүп калганчы. Бирок бир эле эме ушул кооператив системасын түшүнбөй калышкан болуш керек да, менин оюмча. Анткени баягы Кыргызда жакшы макал бар го, бөдөнөн сойсо да касапчы сойсун депчи. Бизде кооператив ачкандардын көбү бар эмес, көбү бири-бирин туура эле ачып алганда, мондай кылып оокат кылса болот турбайбы депчи. Ар жагында эртеңки күнү эмне болуп калат? Конечный итогду ойлонгон эмес да. Баягы кредит алып атканда эле ошондой го, калькулятор алып туруп, мен монтип эле жаап коем. Риск деген бар го? Калькулятор басканда оңой эле. Алганда төлөй келгенде ай тез эле өтөт. Ай сайын төгүш керек. Вот эмне үчүн элдер кредит төгө албай калат? Ошо калькулятор басканда өзүнүн планы жок, калькулятор менен иштеп койгон. Кооперативдер деле ошондой болуп калганда, 5 кишини чогултсак мондай болот экен деген ой менен кетишкен. Просто кооперативдерди азыркы учурда мындай кооператив кимге керек жок. Кооператив карапайым элге керек. Бул колунда жок, бир моментте бир нерсени сатып ала албай аткандарга керек да. Значит, бизге окшогон карапайым элге. Кооператив кимге кереги жок? Бул байларга. Байлар кооперативге келбейт. 10%, 15% ал басып барып эле сатып алат. Кооперативдердин жок болушуна кимдер кызыктар?
байлар кызыктар да. Азыр кооперативтердин иштей албай калганы дагы бир чети ошол да тоскоолдуктар болуп калды. Сиздерде ошондой тоскоолдуктар болду беле? Эми биз башка кооперативтерге бизге тийишпей койсоң да башкача да ой болуп калышы мүмкүн да. Бизге деле аракет кылды, бирок кооперативтердин бул эмеси бар да, биз закондун негизинде иштейбиз да. Бизде Кыргызстанда закон о кооперативах. Ошол закондун эгерде бузбай иштесең, эч ким тоскоолдук кылбайт. А тоскоолдук жаратыш үчүн ошону бузуш керек. Мисалы, азыркы кооперативтер деле иштеп келди, бузуу ишти правиланы. Мисалы, футбол оюнда деле правиланы бузсаң, желтый аласың, болбосо красный алып чыгарып аласың да. Любой жерде правиланы бузбаш керек. Негизи ошо сиз айтып кетпедиңизби, ошо мыйзам боюнчачы, кооперативтер боюнча мыйзам, азыркы мыйзам канчалык ошол биздин бүгүнкү күнгө мындай туура келет? Же кичине кошуш керекпи, же өзгөртүш керекпи? Сиздин оюңуз боюнча кандай? Жок, кооперативтер боюнчабы? Кооперативтердин боюнча мыйзам заман болсо ар күн сайын алдыга жылып атпайбы? Ооба. Кооперативтердин мыйзамын өзгөрткөнүн кереги жок. Мыйзам жазылып турат. Жөн аткарыш керек. Аткарыш керек да. Мисалы, бизде конституцияда деле жазылган да. Эмне болуп кетет, бузуп коюп атат да. Болгону аткарыш керек и действительно мамлекет жагынан көзөмөл болуш керек. Анткени ал жерде баары акча менен иш болуп атат да. Көзөмөл болбой калгандыктан жанагындай жетекчилери өзү каалагандай акчаны ары бери жумшап жиберишет да. Биз мындай дагы эле мисал келтире берейин. Кишини сынагың келсе бийлик бер, анан же байлык бер дейт да. Вот ошондой да. Баягы акчасы жок жүрүп келип акчага ээ болуп калса эмне болот? Өздөрүн жоготушуп кетишет, башкача сүйлөй баштайт. Ошондой болуп. Розалия айым, юридикалык жактан мыйзам бар, кооперативтер боюнча мыйзам бар. Канчалык иштейт ушул мыйзам? Ана негизи ушу мамлекеттик органдар менен кандай тыгыз байланышта болосуздарбы? Азыр мында долбоор чыгарып атышпайбы эме депчи, ушу көзөмөл боюнчачы кооперативтерди көзөмөлгө коюш керек деп ушу долбоорду иштеп чыгышат, чыгып жатышат. Ошо топту түзүштү, ошого негизи кандай карайсыз? Топту түзүп жаңы долбоор мыйзамга именно жаңы өзгөртүүлөрдү киргизүүсүнө мындай жалпы жакшы эле карайм да. Анткени чындыгында объективдүү түрдө күн сайын прогресс болуп атат чындыгында да, алдыга жылып атышат. Мынчалык мисалы үчүн кооперативтер тууралуу мыйзам чыгып атканда мынчалык кооператив коомдо жок болчу на самом деле да. Анан финансылык жактан кээ бир моменттерде болуп калат. Ошол эле Адилет министрлигине, Минюстга каттоодо өткөндө кээ бир мүчүрүштөр же айкалышпастыктар болуп калган жерлери болгон. Ошого байланыштуу мүмкүн да жакшылап иштеп чыгуусу зарылчылыгы бар на самом деле. Но бирок ошол эле учурда бул кооператив системасы институт катары да, бул жакшы институт, жакшы инструмент мамлекет үчүн. Только бул инструментти туура пайдаланып калуу, анан ошол жерден мамлекеттик көзөмөлдү мындай аша чаппастан, бирок ошол эле кезде өз алдынча кандайдыр бир көз карандылыкты берип, ошондой бир определенный бир мындай туура балансты кармаса деген ой жакшы да, чындыгында. Биздин мисалы үчүн төрагабыз көп мисал айтат, Германияда жана башка Европа жакшы өнүккөн өлкөлөрүндө кооператив системасы жакшы өнүккөн депчи. Бизге деле ошол сыяктуу биздин коомго кооператив системасы, бул институт жакшы эле жардам берет. Бир гана кемчилиги азыркы учурда кооперативтерге кичине негативдүү түрдө коом мамиле кылат. И ошол эле учурда мамлекеттик органдар дагы кичине мындай предвзято мындай карашат да, чындыгында да, тоже негативдүү. Биз эле мисалы үчүн госрегистрге же болбосо унаага баягы эле кыймылсыз мүлктү каттоодон өткөргөндө башында биз жаңы каттап баштаганда дагы бир кооператив ачылдыбы, дагы тинтип кетесиңер же мынтип кетесиңер. Жок, биз мынтип иштейбиз, Кудайым буйрса биз түз жолдо жакшы иштеп элдин муктаждыгын чечкенге максат койдук деп. Анан негизи
кээде ушундай бар да. Эгерде ошол моменттерди жакшылап иштеп аягына чейин чыгарса, жакшы эле долбоор болчу да. Только ошол долбоордо жана мен айтып кеткендей, жана балансты кармаса жакшы болот эле. Көз карандылык ошол эле учурда мамлекеттик көзөмөл бирок өтө аша чаппастан да. Чында Бакыт мырза, азыр кооперативдер жөнүндө элдерден сурасаң, көбү тилекке каршы мындай негативдүү түрдө айтышат да, бул мындай бизде көп козугарындай болуп ачылат, дегендей мындай депчи. Бирок ошол стереотипти жоготуш үчүн эмне кылыш керек? Сиздин оюңуз боюнча. Бул айтып болбойт да. Мисалы ошол кишинин ишеничин муну иш менен көрсөтүш керек. Муну иш менен көрсөтүш керек. Биз мындай тигинде эчтеке результат көргөзбөй эле айтып бергенде актанып аткан сыяктуу да. Туура. Биз ошон үчүн эч мындай азыркы болуп аткан нерселерге көңүл бурбай эле бир өзүбүздүн ишибизди жасап кетип баратабыз. Бир убакыт келет. Азыр кооперативдер жөнүндө мындай туура эмес ой болуп аткандар ошол кезде айтпай эле койсом болмок экен, ойлонбой эле койсом болмок экен. Просто кооператив, азыр мен дагы эле айткандан тажабайм. Кооператив өнүккөн өлкөлөрдү карап турсаңар, кооперативдер ушундай жемиштүү иш алып барышат. Алар иштеген үчүн, мисалы кооператив мамлекетке өтө керек да. Бул биз мындайча айтканда эл чогулуп алып кыргыздар пикет митингди жакшы көрөт го. Бирөөнү кетсин деп аткан жокпуз, же болбосо бирөөнө каршы чыгып аткан жокпуз. Биз өзүбүздүн эле муктаждыкты чечип атабыз. Ошол эле моментте мамлекетке жардам берип атабыз. Ошончо киши адам мамлекетти тытса эмне болот? Азыр мигранттар именно ушул турак жайдын кредиттин азабынан мигрант болуп кетип атат да. Миграцияны кантип токтотуш керек? Миграцияны бир эле токтотуп, или үй жай алып бериш керек, или жумуш ордун түзүп бериш керек. Туура. Үй жай жок болсо, мисалы азыр Россияда эле миллиондон ашык мигрант өтүшөт деп атат. Азыркы ызычууга байланыштуу келип туруп бүт бар келсе, каяка барып жашашат? Азыркы Кыргызстанда мисалы квадратный метр муктаж эмеспиз. Баарыбыз үйдө, талаада калган жокпуз, үйдө жашайбыз да. Бирок баарыбыз батирде, бирөөнүн чөнтөгүндө квартирантпыз да. Ошол маселени кантип чечебиз? Бул кооперация жолу менен гана да. Мисалы мен муну эмнеге ушул жолго түштүм? Менин 5 балам бар. 5 жыл мурда Бишкекке көчүп келдим. Балдарым чоңоюп, студент болгондо жанында болоюн депчи. 5 бала менен квартирада жашап, анан үй алыш деген бул жомок да. Жомок. 1 жыл мен тытын иштеп көрдүм да, значит мага окшогондор көп. Анан мен кантип жолун чечиш керек деп ошонун артынан түштүм. Мен бул кооперация системинде 4 жылдан бери, мына быйылкыны кошкондо 5-чи жыл иштеп келатам да. Муну мен мындай келе калып эле ача калып эме кылган жокмун да, муну изилдеп көрүп, ушул жерден мисалы союз, колхоз деген сөз эле ошол да. Ал кезде бул эми кыргыздар кооперацияны илгери эле эч союз түзүлүп эле жашачу. Ашар деген жол. Ашар жолу. Муну биз даже мактанып койсок болот, кыргыздар азыркыга чейин өздөрү билип билбей эле кооператив менен окат кылышат. Мисалы тойду алалы да. Той кооператив. Мисалы сиз той берип атасыз. 200 киши чакырдыңыз. 200 киши бирөө 3тен бирөө 5тен деген ар кимисин баягы салымына жараша келип туруп сизге берди, сиз кафени утулдуңуз да ачып кеттиңиз. Эгерде ошонун баары чөнтөгүнө акча салып келбесе, сиз күч келмек туурабы? Значит, элдер той бере алмак эмес. Азыр эмне үчүн тойканалардын баары ачылып атат? Кооперация бул келди, сиз уулуңузду үйлөндүңүз, сизди барып той өткөргөнгө жардам бердик. Рузеле кыз узатты, баарыбыз бардык да Рузеленин кызын узатканга жардам бердик. Бул биз ушинтип эле жашап келатабыз. Анан бул жерде азыр жана кичине кооперативдер азыркыдай акыбалга түшүп келип калгандан анан бул лохотрон, анан бул пирамида деген сөз болуп атпайбы? Муну ойлонуп көрүш керек да. Бир да кооперативдин жетекчиси акчаны алып качып кетип калган жок. Эгерде ошондой болуп акчаны чогултуп качып кетип калса, бул алдамыш экен, аферист экен демекпиз да. Ошолор болгон эле туура эмес иш алып барылган. Бар ошон үчүн азыр кыйналып элдин тытында кээ бирөө камалып жатат да. Бул жөн эле туура эмес иш алып барылган. А так бирөө дагы алдап, эми бирөө дагы мындай балким арасында бар, атайын деген мен акчасын чогултуп качып кетейин деген. Мисалы жанагы бизде финансовый пирамидалар чыкпадыбы? Финика, анан дагы эмне деген элдердин баары. Булар ошондой, бул акчаны алып туруп жок болуп кетиш керек. А кооперативдер мисалы 10%-ын биздикин айтат. 10%-ын төктү первоначально. $40,000 деле мен ушуну пример келтирген жакшы көрөм да. $40,000 үй алган да. Биздин первоначальныйыбыз $6,000.
10% $4000 өздік салым, 5% бұл $2000 кооперативтің услугасы. Бұл 25 жылға. $6000 төкті. Бізде 2 айдан 6 айға чейін деген уақыт күту мөөнөтү бар. 6 ай күттү, 6 айдан кейін даяр үйгө кирип атат. Бұл кепилдик менен. Кепилдик менен. Эгерде мындай элестетип көрсөңүз, $6000 участокты алган болбойт. Бул жаштарга дагы анан ата-энеге дагы удобно болуп атат. Мисалы, мен баламды үйлөй турган болсом, мен ушул кооперативди түзгөнгө чейин мен аябай кыжалат болчумун да. Мен өзүм квартиралап жүрсөм, эртең балам үйлөнсө мен аны кантип үй маселесин чечем, өзүмдүн маселемди чече албайсам. Азыр мисалы $6000 тапса болот да турабы. $6000 тапты. Баласын үйлөнттү. Анан баягы Кыргыздын каада салты тияк отко кирмей деп отуруп 6 ай батыл өтөт да. 6 айдан үйгө келди, уулуңду келиң менен киргизип койдум. Уулуң калганын төлөп атат, но өзүнүн үйүнө төлөйт да. Сенин да жүрөгүң тынч. Балаң ата-энеге дагы мындай оңой кутулганга шартта. Мындай жашоодо дүйнө жүзү илгерте эле жашап келдик. Кыргызстан эле жетелек болчубуз да. Мисалы, баарыбыз эле билебиз да, машинаны салондан барып алат экен дагы кредитке алып, зарплатасы менен кутулуп болот экен. Алар 7 жылдан ашса машина утилге кетириш керек, кетирбесе штраф төлөйт. Анткени мүмкүнчүлүк бар. Азыр кооперативдер иштеп аткан өлкөлөрдү карап турсаңар, банк системасы бар аякта деле. Бирок эч качан банк ставкасын көтөрө албайт. Анткени альтернативный кооператив бар. Эгерде 3%, 4% годовоктан аларда ушундай эле да, ашырып ийсе бир да киши барып албайт. 3% менен ала берет, анткени банктыкы моментально чечип берет, и удобно. 3% мындай өтө деле чөнтөккө күч келбейт. Чем 6 ай күткөндөн көрө деп. Эгерде бизде кооперативдер азыр иштеп Кыргызстанда өзүнүн эмесин алып кете турган болсо, банктар айласы жок ставкасын түшүрөт. Бул конкуренция деп коет. Эми кооперативтердин ичинде конкуренция деген жок. Жок, бул банктар менен ошо конкуренция. Банктар алар өздөрү кандай ойлойт, ойлой берсин. Бизде мисалы кооператив силердин конкурентиңер дейт да, мисалы башка кооперативдер. Кооператив бири-бирине эч качан конкурент болбойт. Анткени кооператив пайда таппаган мекеме да, некоммерческая организация. Эгер пайда таап мындай башка организациялар болуп чуркасак бир жөн да, биз пайда таппайбыз, биз элдердин муктаждыгын чечебиз. Мисалы, Германияда 2000ден ашык кооператив бар. Алар бири-бирине конкурент эмес. И бизде да ошондой болуш керек да. 2000ден ашык кооперативтердин баары иштешет. Ооба. Мисалы, турак жай маселесин Германияда 90% кооператив системасы мындай жөнгө салып турат да. Мамлекет 10%. Онго деле жетпейт, ал баягы административный өзүнүн эле баягы мектеп эмелерин эле курбаса, 18ге чыккан бала Германияда обязательно бир кооперативдин мүчөсү болуп кирет. Ал пока 50 евродан 100 евродан ай сайын канча төлөп отурат, үйлөнүп жайланганга чейин ал первоначально төгүп койду. Келди, кирди. Мисалы, мен кооператив болсом, менин өзүмдүн үйлөрүм болот Германияда да. Мен наоборот Рузелена же сизди алып келип киргизгенге мен кызыктырмын, анткени сиз 10 жыл болобу, 20 жыл болобу ал үйдү мага төлөп бересиз. Кызык. Бизде мындай 2-3 мүнөт калыптыр. Ошо биздин телекөрүүчүлөргө кайтсаңыз болот, кандай азыркы бир жыл болду, бир жыл өткөндөн кийин алдыда кандай максаттарыңыздар бар? Телекөрүүчүлөргө да кайрылуңуздар. Эми максаттар алдыда көп. Биз жана айтып кетпедимби, бир эле турак жай маселеси эмес, башка дагы маселелер чечели деп параллельно алып кетели. Анткени баягы элдин жүгүн алгандан кийин бирөөнү эле мен муну эле чечем, башкасын чечпейм деген дагы туура эмес да. Анан алдыда чоң пландар бар. Кудай буйрса, жаңы жылдан кийин дагы ошол баягы ишке ашкандан кийин чыгып айтарбыз. Азыр ишке аша элек нерселерди алдын ала айтпай эле туралы. А так өзүбүздүн ишибизди кылып атабыз. Кудай буйрса, баары жакшы. Бизде инвесторубуз бар. Баягы биздин артыкчылыгыбызды айтып коеюн. Бизде инвестор бар. 50% инвестор көтөрөт, 50% биз. Биз международный эл аралык кооперативбиз. То есть биз Кыргызстандын ичинде эле иш алып барбайбыз да. Ислам каржы кооперативи атын койгондон кийин эле өзүңөр элестетсеңер болот. Бул 5 жылдык же 20, биз 25 жылга деп атпайбыз, 25 жылдык проект эмес. Бул ошол биз кеткенден кийин дагы, бизден кийинки келгендер дагы ушул кооперативди, ислам каржы кооперативин башка, мисалы башка жетекчи келсе, ал өзүнүн правиласын койбой, ушул гана правила менен, система менен алып кеткендей кылып жолго коюп кетип атабыз. Сиз дагы.
бизге резидент катары келип өзүңүздөрдүн муктаждыктарыңарды чечкенге биз өзүбүз тараптан даярдыгыбызды көрсөтөбүз. Жана төрагабыз жогоруда айтып кеткендей, чындыгында алдыда койгон максаттар бир топ эле. Ошолор максаттар Кудайым колдоп ишке ашсын жана Кыргызстандын өнүгүүсүнө кичине да болсо салым кошорубузга чындыгында абдан тилектешпиз да. Рахмат, урматтуу коноктор. Бакытбек мырза, Рузель айым, буюрса жаңы жылдан кийин дагы жакшы иштериңиздер болот экен. Ошол жаңы жылдан кийин дагы буюрса жолугалы, жакшы результаттардын баарын талкуулайлы ушул эфирде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна чыкты. Биздин каналдан алыстабаңыздар.